Саламатсыздар, урматтуу окуучуларым. Биз бүгүн сиздер менен аналогиялардын түрлөрү боюнча сөз кылабыз. Албетте, ар бириңиздер жакшы билгендей, аналогиялар жалпы республикалык тест түрлөрүнүн аналогиялар бөлүмү 30 суроодон турат жана буга 30 минутта убакыт берилет. Эми жакшылап эске ала турган нерсе, биздин жалпы республикалык тест түрлөрдөгү кездеше турган аналогиялык суроолор, аналогиялык байланыштар, окшоштуктар бир гана кыргыз тили менен чектелбейт. Кыргыз тилине гана байланыштуу деген ой менен окуп жаткан болсок, анда биз адашуудабыз. Жалпы республикалык тест түрлөрдөгү аналогиялар анда кайсыл предметтер менен байланышы мүмкүн? Билесиздерби? Айтып койсоңуз? Физика менен байланышы мүмкүн. Туура, өлчөө бирдиктери, же болбосо ылдамдыктар боюнча келген аналогиялык байланыштар албетте бул физика менен байланышы мүмкүн. Дагы кайсы предмет менен байланышы мүмкүн? Так илимдер менен байланышы мүмкүн. Геометриялык бир терминдер аркылуу, же болбосо математикалык терминдер аркылуу аналогиялык байланыштар түзүлүшү мүмкүн. Эми бүгүн биз ушуларга сиздер менен тереңирээк токтолгонго аракет кылабыз. Аналогиялар, окшоштуктардын түрлөрү. Биринчи, негизинен үлгү жуптагы сөздөр эки түрдүү байланышат экен. Эң башта ушул эки түрдү билип алышыбыз керек экен. Бул аналогиялардын биринчи түрү так байланыштагы аналогиялар. Мисалы, музо, уй, музо деген аналогиялык байланыш берилди. Бул кандай байланыш болду? Албетте, так байланыш болду. Анткени музо уйдун гана баласы экенин бардыгыбыз билебиз. Бул талашсыз так маселе. Кой, мал. Бул дагы так байланыш. Анткени кой малдын бир түрү. Мисалы, койду биз жапайы жаныбар же жырткыч жаныбар деп атай албагандыктан бул койдун мал экенин так билебиз. Армия, аскер. Ооба, бул да так байланыш. Армияда аскерлер болот. Аскер армияда гана болот. Мисалы, армияда кызмат өттөгөн бир аскер мектепте иштеп жаткан болсо, ал мектепте жүрүп, мен аскермин деп айта албайт. Ал мектепте же мугалим болушу мүмкүн, же окуучу болушу мүмкүн. Ошол сыяктуу эле бул дагы так байланыш экен. Калем, сыя. Калем дегенде биз көпчүлүк учурда окуучулар бул карандашты калем деп түшүнгөн учурларыбыз болот экен. Бул кадимки эле ручка калем. Демек бул калемдин сыясы бар экенин бардыгыбыз билебиз. Бул да так байланыш. Эми урматтуу окуучуларым, бул биринчи түрү так байланыш болгондон кийин экинчи түрү эмне болушу мүмкүн? Ыктымалдуу байланыш. Же болбосо эми так эмес байланыш десек деле болот. Ыктымалдуу бул мындай да болушу мүмкүн, тигиндей да болушу мүмкүн болгон аналогиялык байланыштардын экинчи түрү бул ыктымалдуу байланыш экен. Мисалы, биринчи мисалды карасаңыздар, бой узун. Албетте, бой кыска дагы болушу мүмкүн, узун дагы болушу мүмкүн, орто дагы болушу толук мүмкүн. Ошондуктан бул ыктымалдуу байланышка кирет экен. Экинчи мисалга көңүл бурабыз. Салмак, оор. Албетте, берилип жаткан нерсе ар кандай салмакка ээ болушу мүмкүн. Бир адамды алсак болот, ташты алсак болот, жүндү алсак болот дегенде, мисалы, таш оор болушу мүмкүн, табиятынан оор дей алабыз. Ал ошол эле учурда жүн жеңил болушу мүмкүн. Көл терең. Көл тайыз да болушу мүмкүн, терең да болушу мүмкүн. Бул албетте эмне экен? Ыктымалдуу байланыш экен. Үшүү, от жагуу. Үшүгөндө сөзсүз эле от жагабызбы? Жок. Калың кийинип алсак деле жылынышыбыз мүмкүн. Же болбосо бул класста азыркы учурда ушул жерде үшүп аткан болсок, же жылуу кийинебиз, же бир жылыткыч нерселерди иштетишибиз мүмкүн. Эгер бул жерге от жага турган болсок, анда туура болбой калат. Өрт өчүрүүчүлөр чакырыш керек болуп калат. Аналогиялардын бул эки түрүн аныктап алгандан кийин дагы башка кандай түрлөрүнө кирерин билип алган албетте жакшы болот. Эми
чындыгында аналогия тесттери бул экөө менен эле чектелбестен дагы бир канча аналогиялык түрлөрдө кездешиши мүмкүн. Биринчиси себеп натыйжа байланышы. Бул дүйнөдө ар бир адамдын кандайдыр бир максаты бар дейт. Ар бир адам ошол максатына жетиш үчүн каражанын карчы уруп, жумуш жасайт, аракет кылат дейт. Ошол кылынган аракеттердин бардыгы, ошол аракеттеринен бир натыйжа чыкса, ошол эмне болуп эсептелет? Себеп болуп эсептелет. Демек, ушулардын негизинде натыйжа чыкса дейт, анда кылынган иштердин бардыгы себеп. Ооба. Мындай мыйзам ченемдүүлүк бардык окуя, кубулуш, жумуш жана башкалардын бардыгына тиешелүү болушу мүмкүн. Табигый кубулуштарга болушу мүмкүн. Азыр эле сөз кылганыбыздай, адамдын кылган кыймыл аракетине байланыштуу болушу мүмкүн. Мисалы, сиздер жалпы республикалык тестирлөөгө даярданып жатасыздар. Жалпы республикалык тестирлөөнү тапшыргандан кийин жакшы балл алган болсоңуздар, бул эмне болот? Натыйжа. Бул жакшы натыйжа, оң натыйжа. Биз күткөн натыйжа. Биз ошого себеп катары бүгүнкү даярданып жатканыбызды эмне кылабыз? Көрсөтө алабыз, себеп дей алабыз. Ушунун себебинде мен жакшы балл алдым деген сыяктуу. Башкача айтканда, иштесең каптап аласың, иштебесең ачка каласың деген ушул биздин бүгүнкү себеп натыйжага мисал боло алат экен. Иштесең иштөө себеп, каптап алуу эмне? Натыйжа. Иштебей койгонуң себеп, ачка калганың натыйжа. Терс натыйжа деп атабыз. Себеп натыйжа аналогиялары эң маанилүү байланыш түрүнө кирет. Андыктан дүйнөдөгү негизги мыйзам ченемдүүлүктөрдү да билүү эмне экен? Өтө зарыл экен, маанилүү экен. Аларды билишибиз керек экен. Мисалы, жамгыр, сел. Табияттын неси? Кубулушу, табияттын кубулушу. Жамгыр болсо эле сөзсүз сел болушу мүмкүнбү? Жок, бул ыктымалдуу бир байланыш. Бирок бир жерде сел деген натыйжа болсо, анын себеби жамгыр экенин билишибиз керек экен. Бул табияттын кубулушу катары. Муздак, үшүү, бирөө үшүп атам деген болсо, бул натыйжа да, анын себеби ошол муздак болуп жатканын түшүнүшүбүз керек экен. Аракет, ийгилик. Бирөө бир ийгиликке жеткен болсо, сөзсүз анын себеби аракет кылганы. Жумуш, маяна. Бул жерде маяна натыйжа, жумуш себеп. Азаматсыздар жакшы. Аналогиялык формуласы. Буларды аналогиялык бизге жүк катары келген кезде биз кантип көңүл бурушубуз керек? Аналогиялык формуласында себеп берилиши мүмкүн башта, анан кийин натыйжа берилиши мүмкүн. Болбосо натыйжа берилип, андан кийин себеп болуп калышы дагы толук ыктымал экен. Аналогия суроолоруна жооп берүү ыкмасы. Эми бүгүнкү биз үйрөнгөн түрүбүз эмне болду? Себеп натыйжа. Жалпысынан негизи ыктымалдуу анан так байланышта эки түрдө байланышы мүмкүн дедик. Андан кийин дагы бир канча түрлөр бар. Жана өзүңүздөр айткандай, физикага байланыштуу терминдер менен, геометрияга байланыштуу терминдер менен, деги эле табигый так гуманитардык илимдердин негизинде келип калган суроолордун бардыгын биз түрлөрүн үйрөнүп алгандан кийин аналогия суроолоруна жооп берүүнүн бир ыкмасы бар экен. Жалпы республикалык тестирлөөдө кандай ыкма менен жооп берсек дагы жакшы болот. Аналогия суроолоруна туура жооп берүү үчүн 3 кадамдан турган ыкманы колдонуу керек дейт. Кадам эмне эле? 1, 2, 3 баскычтан турган, 3 баскычтан турган ыкманы колдонсок жакшы болот дейт. Ал ыкмалар кандай болушу мүмкүн? Бул байланыштыруучу сүйлөм деген ыкма болот экен. Туура байланыштыруучу сүйлөмдү түзүү үчүн аналогиялардын ортосунда кандай байланыш болорун алдын ала билип алган абдан маанилүү дейт. Азыр биз сөз кылып жаткан нерселерди билип алгандан кийин биз байланыштыруучу сүйлөмдү түзүүгө дагы да оңой, жеңилдик болот экен. Байланыштыруучу сүйлөмдү түзгөнгө жеңилдик болот экен. Биринчи кадам. Үлгү жупту байланыштыруучу сүйлөмдү түзүү. Үлгү жупту. Аналогия
байланыштарын билесиздер, эки үлгү жұп, андан кийин ошол сыяктуу дагы 4 варианттан берилген, жалпы 10 үлгү жұп сөздөрдөн берилген сөздөр келиши мүмкүн. Бул сүйлөм түшүнүктүү жана болушунча кыска болушу керек. Байланыштыруучу сүйлөмүңүздөр болушунча кыска, анан түшүнүктүү болуш керек. Кыска жана нуска деген сөз бар эмеспи? Ошол сыяктуу экен. Мисал, бычак кесүү. Буга кандай байланыштыруучу сүйлөм түзсөк болот? Бычактын милдети кесүү. Же бычак менен кесебиз дейт. Туура, азыр карап көрөбүз. Бала ойноо деген варианты бар экен. Шамал үйлөө деген варианты бар экен. Калем жазуу, китеп барактоо деген сөздөр, жуптар берилди. Берилген мисалга сүйлөм түзүп көрөбүз. Биринчи, бычак кесүү үчүн колдонулат. Ооба, сиздер айткандай, бычактын негизги милдети кесүү болгон үчүн буга ушул сүйлөмдү түзүү туура келди. Бул жерде бычактын негизги милдетин билебиз, ошондуктан ага ушул сүйлөм туура келет дейт. Экинчи кадам, варианттагы бардык жұп сөздөрдү үлгү жұп менен салыштырып, ошол эле сүйлөмдү түзүп көрүшүбүз керек. Аны кантип түзөбүз? Экинчи кадамды улантып атабыз. Бала ойноо үчүн колдонулат. Ооба, туура айтасыздар. Бала ойноо үчүн эле колдонулбайт, бул анын негизги милдети болбойт, бул туура келбейт. Шамал үйлөө үчүн колдонулат. Шамалды алып келип бир нерсени үйлөтө албаганыбыз үчүн бул дагы туура келбейт. Калем жазуу үчүн колдонулат. Албетте туура. Калемдин негизги милдети жазуу жана калем дагы бычак сыяктуу бир буюм болгон үчүн ушул вариант эмне болот экен? Туура келет экен, азаматсыздар. Китеп барактоо үчүн колдонулабы? Жок, китептин милдети биз аны окуу үчүн колдонобуз. Үчүнчү кадам, эгер биринчи жана экинчи кадамдар аркылуу туура жооп табылбай жатса, эмне кылыш керек дейт? Байланыштыруучу сүйлөмдү кайрадан оңдоп көрүшүбүз керек дейт. Анткени дайыма эле туура сүйлөм түзүшүбүз бул мүмкүн болбой калышы мүмкүн, дайыма туура сүйлөм түзө алабыз деп айтыш бир аз кыйыныраак болот. Адашып калышыбыз мүмкүн, башка сүйлөм түзүп алган болушубуз мүмкүн. Эгер бычак менен кессек болот деген сүйлөм түзүп алган болсок, эмне болмок? Биздин жогоруда берген үлгүлөрүбүздө эки туура жооп чыгып калышы мүмкүн эле. Бала менен ойносок болот, калем менен жазсак болот. Демек, бул жерде эки вариант туура болуп калмак экен. Ушундай учурлар кездешип калган болсо, урматтуу окуучуларым, анда эмне кылабыз? Байланыштыруучу сүйлөмдү кайрадан оңдоп түзөбүз. Демек, байланыштыруучу сүйлөмдү кайрадан түзүп же кайрадан карап чыксак жакшы болот. Эң негизгиси, биринчи түзгөн сүйлөм менен эле туура келген вариантты белгилеп коюу туура болбой калат экен. Анткени ошол сүйлөмдү 4 вариантка тең коюп көрүш керек экен. Эгерде биз биринчи түзгөн сүйлөм менен эле бала менен ойносок болот, бычак менен кессек болот деп эле А вариантты белгилеп койгонубузда сөзсүз жаңылган болмок экенбиз. Бардык варианттарды сөзсүз байланыштыруучу сүйлөмгө салып көрүшүбүз керек. Шаштылбашыбыз керек. Анткени жалпы республикалык тест түрлөөдө аналогиялык суроолорго берилген убакыт 30 мүнөт, башта да айтканбыз. Бул 30 мүнөттөн эрте бүтүрүп коюп, аны кайра кийинки бөлүмгө, окуу түшүнүү бөлүмүнө өткөнгө чейинки убакытты бош пайдалануунун, жөн эле отуруунун эч кандай кереги жок, анын мааниси жок. Тескерисинче, эгер сиз бир иш менен алек болбой, бош жөн эле отуруп калган болсоңуз, анда көбүрөөк стресске киресиз. Демек, дагы да мындай көбүрөөк чарчайсыз деген маселе. Урматтуу окуучуларым, өзүңүздөр жакшы билгендей, жалпы республикалык тест түрлөөнүн аналогиялар жана сүйлөмдөр толуктоо бөлүмүндө азыркы сиздер менен сөз кылган аналогиянын түрлөрү бир түрүн, себеп натыйжа түрүн жана жалпысынан аналогиялар так жана ыктымалдуу деген эки түрдө байланышын сөз кылдык. Кийинки сабактарда башка түрлөрү жөнүндө улантабыз. Ушул бөлүмдүн өзүңүздөр жакшы билесиздер, өзүңүздөргө маалым 20 суроосу
аналогиялык байланыштардын негизинде түзүлөт. 10 суроосу болсо сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча. Ооба, жакшы билесиздер. Азыр сиздер менен сөз кыла турган тема ошол сүйлөм толуктоо бөлүмүндөгү 10 суроонун түрлөрү боюнча сөз кылабыз. Сүйлөм толуктоо. Бул бөлүмдө кездеше турган сүйлөмдөрдүн түрлөрү, кандай сүйлөмдөр кездеши мүмкүн? Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул бөлүмдө ушул 10 суроонун ичинен bir sözü 2, 3, 4 сөзгө чейин алынган bir грамматикалык толук маани берген bir сүйлөм берилет. Ошолордун ичинен айрым жерлеринен сөздөрүн алып, аларды биздин жооп варианттарга bir туура вариант кылып, катары менен туура жайгаштырат. Калганын болсо грамматикалык мааниси бузула турган кылып, же болбосо башка эле сөздөрдөн алып, дагы 3 вариантты бизге берет. Эми азыр сиздер менен ошолор тууралуу сөз кылабыз. Сүйлөм толуктоо дедик. Бул бөлүмдү тапшырып жаткан окуучу түшүнүктөрдү жакшы салыштыра алыш керек экен. Эң биринчи, аларды жакшы салыштырып, элестетип, себеп натыйжаларды, окшоштуктарды, карама каршылыктарды туура аныктай алышы керек экен. Жалпысынан сүйлөмдөрдү толуктоо бөлүмүндө бул сүйлөмдөрдү 3 түргө бөлсөк болот экен. Түшүндүрмө камтыган сүйлөмдөр дейт биринчиси. Бул сүйлөмдү туура аныкташ үчүн окуучунун сөз байлыгына түздөн түз байланыштуу дейт. Түшүндүрмө камтыган сүйлөмдөрдү туура табыш үчүн эң биринчи окуучулардын сөз байлыгы жакшы болушу керек. Анткени сүйлөм толуктоодо берилген сөздөрдүн бардыгын түшүнбөсөк, биз бул бөлүмдөн адашып калышыбыз мүмкүн. Анткени мындай сүйлөмдөрдө кандайдыр бир түшүнүктүн мааниси, анын чечмелениши жана түшүндүрмөсү берилет дейт. Аларды түшүнүү үчүн ошол биздин сөз байлыкка биринчиден муктаждыгыбыз бар экен. Мисал, бул кишинин аты чыкпаса да, ал накта. Себеби анын абдан жагымдуу деген сүйлөм берилиптир. Эми мунун варианттарына көңүл бурабыз. Артист жазган романдары. Биринчи вариантка жакшылап көңүл бура турган болсок, артист роман жазабы? Демек, бул вариантты ордуна коюп окубасак деле ката экени эмне болду? Белгилүү болду. Сиздердин сөз байлыгыңыздардын ичинде артист деген сөз дагы бар, роман деген дагы сөз бар. Демек, артист роман жазбайт экенин өзүбүздүн эле сөз байлык менен билебиз деген сөз. Жазуучу элге кылган кызматы. Бул кишинин аты чыкпаса да, ал накта жазуучу. Деген жерге чейин сүйлөмдө бир проблема жок, бир көйгөй, бир маселе жок. Бул кишинин аты чыкпаса да, ал накта жазуучу экенин билишибиз мүмкүн. Бирок себеби анын элге кылган кызматы абдан жагымдуу. Жазуучу түздөн түз элге кызмат кылышы мүмкүнбү? Логикага салып карасак, бул да туура келбей калышы мүмкүн болуп турат. Сүрөтчү сүйлөгөн сөздөрү. Бул вариант туура келиши мүмкүнбү? Ооба. Сүрөтчү сүйлөшү мүмкүн, бирок биз бул жерден түшүндүрмөлүү сүйлөмдөрдү карап атканда, сүрөтчү сүрөт тартат экенин түшүндүрүп берсе дагы жакшыраак болмок. Демек, бул да туура келбей калышы ыктымал. Бул кишинин аты чыкпаса да, ал накта композитор. Себеби анын музыкалык чыгармалары абдан жагымдуу. Ооба. Демек, биздин туура жообубуз эмне экен? Композитор, анан музыкалык чыгармалары абдан жагымдуу экен. Биз композитор деген сөздү да билебиз, анын музыкалык чыгармаларды жазарын дагы эмне кылабыз? Билебиз. Анда эң сонун жакшы. Экинчиси эмне экен? Окшош ойлорду камтыган сүйлөмдөр экен. Эми муну карап көрөбүз. Мындай сүйлөмдөрдө сүйлөмдүн бир бөлүгүндө берилген ойду сүйлөмдүн экинчи бөлүгүнөн түшүнүүгө болот экен, урматтуу окуучуларым. Башкача айтканда түшүнүктөрдүн окшоштуктары салыштырылат дейт. Каалагандай бир сүйлөмдөрдү мисал түзүп көрсөк боло берет. Мисалы, агайдын костюму жаң экен,
меники андан да жаңы деген сыяктуу бир салыштырууларды колдонсок боло берет. Мисал, тамак денени, китеп рухтун дейт. Демек бул жерде бир нерсе салыштырылган атат. Тамак дененин бир нерсеси экен, китеп рухтун ошол сыяктуу бир нерсеси экен, же карама каршы бир нерсеси болушу мүмкүн. Демек, ушул эки нерсени азыр салыштырган жатабыз. Тамак денени чоңойтсо, китеп рухтун кыялы болушу мүмкүнбү? Жок, окшошпой калды. Тамак денени тойгузса, китеп рухтун азыгы. Туура келиши мүмкүн. Биз дароо эле ушул жерден ушул жоопту белгилеп койбостон, кийинки эки вариантты дагы сөзсүз эмне кылышыбыз керек? Карап көрүшүбүз керек. Биз ошондо гана жанагы бизге бөлүнгөн 30 минутталык убакытты туура колдонгон болобуз. Тамак денени азгырса, китеп рухтун байлыгы. Туура эмес. Китеп рухтун байлыгы болуп калышы мүмкүн. Бирок тамак денени азгырса деген биздин логикабызга туура келбейт. Тамак денени багындырса, китеп рухтун туткуну. Бул дагы болбой калат экен, урматтуу окуучуларым. Анда биздин туура жообубуз Б вариантыбыз тамак денени тойгузса, китеп рухтун азыгы. Туура. Бул экинчи түшүнүктөрдү салыштыруу сүйлөмүбүз болду. Үчүнчүбүз карама каршы ойлорду камтыган сүйлөмдөр. Демек, азыркы сыяктуу эле нерселер салыштырылат, бирок бул жерде карама каршылыктары жөнүндө сөз болот экен. Мындай сүйлөмдөрдө бири-бирине карама каршы келген ойлор берилет экен. Сүйлөмдөрдүн карама каршы экенин билүү үчүн бул жерде сары менен белгиленген мүчөлөрдү жана сөздөрдү көңүл буруп карайбыз. Са, да, ганы менен, бирок, антсе да, анткени менен, карабастан деген сыяктуу мүчө сөз жана кызматчы сөздөр аркылуу билүүгө болот дейт. Мисал, адам баласы канчалык бирдеме болсо да, бир күнү бир нерсе болуп кетиши мүмкүн, толук мүмкүн. Ооба. Сараң мүмкүн, ызакор таарынып, жаман оңолуп, күжүрмөн тыңып. Окуп көрөбүз 1 минут. Адам канчалык жаман болсо да, бир күнү толук оңолуп кетиши мүмкүн экен. Бир күнү оңолуп кетиши толук мүмкүн экен. Ооба. Адам баласы канчалык сараң болсо да, бир күнү мүмкүн кетиши толук мүмкүн деген сүйлөм туура келбей калат. Башкалары туура келбегендиктен В вариантыбыз туура келди. Бул эмне болду ошондо? Карама каршы ойлорду билдирди. Жаман адам деле бир күнү оңолуп кетиши мүмкүн деген карама каршы ойлорду бир сүйлөмдө билдирди. Туура вариантыбыз С жаман оңолуп деген сөздөр туура келди. Анда эмесе, урматтуу окуучуларым, сиздерге берилген тапшырманын убактысы бүттү. Биз 15-чи беттеги тесттерди талкуулоону баштайбыз. Биринчи суроого ким жооп берип коет? Аманай? Тамак бышыруу. Бизде бышыруунун натыйжасында тамак даярдалат. Тартуунун натыйжасында сүрөт даяр болот дедиңиз. Урматтуу окуучуларым, Аманайдын биринчи тестке берген жообу туурабы? Ооба, баарыбыз туура деп эсептейбиз. Баардыгыбыз ошону белгилегенбиз, Тамак бышыруу, анан сүрөт тартуу деген аналогия туура келет. Экинчи аналогиялык суроо бар. Ким жооп берип коет? Экинчисинде тазалоо кир деген илгүү берилген. Мен сүйлөмсүз көрдүм. Ошол эгерде кийим кир болуп калат болсо аны тазалайбыз деп. Ооба. Эми кийим ным болуп калса аны кургатабыз деп. Сүйлөмсүз көрдүм. Ошол Мустафанын тапкан варианты туура деп эсептейсиздерби? Ооба, биздин бүгүнкү өткөн темабыз боюнча кир нерсе бар, аны тазалоо, аны тазаласак болот. Ным нерсени кургатсак болот, кургатабыз дедик. Туура. Үчүнчү суроого ким жооп берет? Бектур мырзадан. Бул үлгү жутта болсо кымыз бээ байлоо. Кымыз алыш үчүн бээни байлайбыз. Ооба. Себеби бул жерде кымыз
натыйжа бей байлуу, анан бунун туура жообу түшүн, үйрөн, себүү. Туура жообу түшүн, үйрөн, себүү. Бектур мырзанын тапкан жообу туура, бирок бул жерде кымыз натыйжасы, бээ байлоо себеп, ооба, кичине сөздөрдүн ордун алмаштырып алды, бирок туура жоопту тапкан. Ооба, ушундай кылып иштесек туура болот. Кийинки 4-чү суроону Элнурадан. Үлгү жооп жеңиш кубаныч. Бул жеңиш кубанычты алып келет. Ал эми быйсы жер титирөө коркууну алып келет, агай. Ооба, жер титирөө коркууну алып келет экен. Ушундай деп тапсак болот экен, туура экен. 5-чини 5-де издөө табуу. Ал эми мен Г вариантын белгиледим. Ойлонуу, ойлоп табуу. Ооба. Издесек табабыз, ойлосок, ойлоп табабыз. Ооба, ушундай аналогиялык байланыш туура келет экен. Башка варианттар туура келбегендиктен ушуну туура деп эсептесек болот. Ооба. 6-чыны сизден угалы. Быйсы адашпоо компас тез жетүү менен Учак менен тез жетебиз. Учак менен тез жетебиз, ооба. Компас менен адашпайбыз деген вариант туура келет экен. Тилдөө ойлоо, быйсы туура жообу чуркко жетишүү. Ооба, тилдөө себеп болсо, ыйлоо натыйжа дейт. Чуркоо себеп болсо, жетишүү натыйжа дейт. Ооба, бүгүнкү теманы сиздер абдан жакшы түшүнгөнсүздөр. Туура жоопту табууда эч кандай кыйынчылык болгон жок, ооба. Чөл, суусо, мончо, ысуу. Чөл, суусо, мончо, ысуу дейт. Чөл себеп болсо, суусо натыйжа болот. Чөлдө суусайбыз, мончодо ысыйт экенбиз, ооба. Кийинкисин ким окуйт? Улантабыз. Суу 9-су суу колчагу. Мен быйсын белгиледим, сасык желдетүү. Жагы кооз жактыруу атагай. Кооз жактыруу. Суук себеп болсо, от жагуу натыйжа экен, кооз себеп болсо, жактыруу натыйжа экен. Ооба, бир аз адаштыруучу вариант бар эле, биз ошол жака илинип калдык. Туура, мындай дагы нерселер боло бериши мүмкүн, бирок туура жоопту таптык акыры. 10-чу акыркысын сурайбыз. Окуу билим, менин жообум иштөө маяна. Окуу себеп. Окуу себеп болот, билим натыйжа болот. Ооба, окуунун натыйжасында билимге ээ болсок, иштөөнүн натыйжасында маянага ээ болот экенбиз. 11-чи суроо ким окуйт? Бул жерде чач тарам тароо, менин вариантым өкүм сот иши. Өкүм сот иши. Ооба. Ооба. Урматтуу окуучуларым, мындай бир маселе бар. Биздин үлгү жупта берилген чач тарам деген сөздү түшүндүкпү? Чач тарамды кандай түшүнөбүз? Чачтын бир бөлүгү, тарап жаткан учурдагы чачтын бир бөлүгү. Демек, тароо деген иш себеп, чач тарам бул натыйжасы экен. Сот иши деген бир себеп, өкүм анын натыйжасы экен. 12-чи суроо. Окуй элексизби? Сизге окуталы. Окуңуз. Оңдоо бузук себеп, оңдоо натыйжа. Ооба. Билимсиз үйрөтүү, билимсиз себеп, үйрөтүү натыйжа. Туура, 12-чи сурообузда дагы В варианты туура болду. Оңдоо бузук, үйрөтүү билимсиз деген аналогия бири-бирине туура келет экен. 13-чүнү Руслан мырза. Колмус чертүү, күү, калем колдоону текст. Бул колмус чертүү натыйжасында күү чыгат. Ооба. Калем колдоонун натыйжасында текст чыгат. Туура, 13-чү суроонда туура таптыңыздар. 14-чүнү кимге окутабыз? Окуп коюңуз. Тактык калькулятор. Бул варианты кийим тикмечи. Бул жерде Тактык менен калькулятордун аналогиялык байланышы кандай болду? Бүгүнкү биздин темага бул туура келиши мүмкүнбү? Мүмкүн. Калькулятор себеп болсо, тактык натыйжа экен. Тикмечи себеп болсо, кийим натыйжа экен. Демек, мунун азыр аналогия формулабызда да көрсөтүлгөндөй, себеби кийин келип, натыйжасы биринчи айтылып калды. Тактык деген натыйжа башта айтылып, калькулятор деген себеби кийин айтылып калды. Урматтуу окуучуларым, эгер бүгүнкү теманы түшүнгөн болсоңуздар, аналогия суроолорунда ушундай себеп натыйжа байланыштары келип калган болсо, сиздер кыйналбайсыздар деп ишенем. Ушул сыяктуу кылып себебин, натыйжасын аныктап алгандан кийин
туура жооп берип иштей бересиздер. Эми бул темаларыбыздан тышкары кошумча бир айтып кое турган маалымат, билим алуу эки түрдүү болот экен. Биринчи түрү бул пассивдүү билим алуу, экинчи түрү болсо бул активдүү билим алуу. Ооба, пассивдүү болгондон кийин анын карама каршысы активдүү. Эми пассивдүү билим алуу кандай десеңиздер, мугалим сүйлөйт, окуучулар карап же угуп отура берет. Пассивдүү билим алууда деле сөзсүз билим жугат, жукпай койбойт. Бирок негизинен дагы көбүрөөк билимге ээ болуш, дагы көбүрөөк үйрөнүү үчүн активдүү жолун колдонсоңуздар жакшы болот экен. Бул сөзсүз түрдө жазыш керек экен биринчиден. Сиздер билбей калган сөздөрдү жазыш керек экен, же болбосо жаңы келген терминдерге түшүндүрмөлөрдү жазыш керек экен. Анан активдүү жолдун дагы бир усулу сөзсүз түрдө окуучулар мугалим менен сүйлөшүш керек экен. Суроо бериш керек экен, түшүнгөнүн айтып бериш керек экен. Ушундай жол менен үйрөнсөңүздөр, сиздер дагы көбүрөөк билимге ээ болосуздар. Чоң рахмат ишиңиздерге, окуңуздарга ийгилик каалайм.